Садыр Жапаров президентибиздин алдында болсоңуз эмне суроо бермексиз жана эмнелерди айтмаксыз? Кыйын суроо бердиңиз. Кыйшаңдап тикток тарткандан көрөчү үй бүлөгө тиешелүү китептерди окуп өзүңөр аталыкка даярдангыла, кыздар апа болгонго даярдангыла, макулбу? Мен үйлөнө элекмин. Үйлөнө элексиз? Машалла, канча жаштасыз? Өз үйүңдө бактылуу болосоң, мейли ишканаңда, мейли тойканаңда, мейли Дубайга бар, Кореяга бар, Америкага бар. Аерден да бакыт таппайсың. Мага койсо ишенесизби? Кыргызстандын тоолорун тешип жаруунун кереги жок болчу. Алтындарды, кендерди казуунун кереги жок болчу. Мага койсочу, Кыргызстанды жөн гана өлүп кеткен акындарды изилдеп отуруп, тирүү акындарды өлтүрүп аткан илимпоздордун кимге кереги бар? Адам аласынан сөз аласы жаман. Эт чаласынан сөз чаласы жаман. Бул макалчы. Именно дал ушул элдерди жаман жака бузуп аткан ушул да. Ассаламу алейкум, Азирет Осмонов YouTube каналынын көрүүчүлөрү, бардыгыңыздарга салам. Бүгүн биз Ош жергесиндебиз. Жаныбызда отурган Төкмакын Идрис Айтбаев агабыздан интервью алабыз, маек кылабыз, эркин форматта сүйлөшөбүз. Кандайсыз, агам? Ден соолуктарыңыз? Өзүңүз кандайсыз? Кудайга шүгүр. Кош келдиңиз. Кош көрдүк. Азыр Токтогул паркында отурабыз экөөбүз. Сиз паркка көп келесизби? Кантип эс аласыз? Эмнеден эс аласыз? Негизи паркка үй бүлөм менен сейилдеп басканды жакшы көрөм. Ошол эле учурда эмнеден эс аласыз? Көбүн эсе китеп окуп, анан ушул таза табият менен жуурулушуп ошентип эс алам. Бүгүнкү планымда, эртеңки планымда ушул табиятка үй бүлөм менен саякат кылуу болчу негизи. Жакшы. Сиз көбүнчө азыр жаштар менен иштешип жүрөсүз. Instagram баракчаңызды да ошол жаштарга багыттап, жакшы бир акыл насаатыңызды айтып, сабактарды өткөрүп, түз эфирлерди уюштуруп атасыз. Анан сиздин оюңузча азыр жаштар биз кандай жолдо баратабыз? Негизи туура суроону бердиңиз. Мен мугалим катары Instagram баракчамда болсун, Facebook болсун, деги эле соц баракчада агартуучулук вазифамды аткарайын деп мугалимдик кесип менен дал ошол коомдогу кесибимди пайдаланып, коомдогу жаштарды жакшы жакка тарбиялайын деген чоң бир максат койгонмун. Бир учурлар ушул соц баракчадан ушунчалык чарчап, тажап кетип калганмын. 2-3 ай жоголуп кеткенмин. Анын мына ошондо телефонумдун жеке өзүмдүн номерлериме каттар келип, аябай көбүчү. Кирбесеңиз болбойт, сабак алчу элек, биз суусап калдык дегендер көп экен. Анан ошолор үчүн кайра келдим да. Анан интернетке кайра кирип, кайра ошол сабагымды улантып турам. Бүгүнкү учурда жаштар кандай абалда? Коомчулук мурда биз физикалык жактан чарчайт элек. Эмгек мээнет менен чарчап, эң жакшысы физикалык чарчасаңчы, кайра уктап, кайра дем күч алып, кайра энергия толуп, кайра эмгегиңди улантышың да. Азыркы жаштар физикалык жактан чарчаган жок, психикалык жактан чарчап калды да. Коомчулук интернет техниканын жардамында психологиялык жактан чарчап калды. Натыйжада булар уктап турса деле ордуна келбейт да, эс албайт да. Бул псих бойдон, мындайча айтканда, көз караш, аң сезим тарайып кете берет да. Мына ушундай болуп бараткан учурда аз да болсо коомго пайдабыз тийсин деп, мына ушул интернет аркылуу агартуучулук вазифабызды аткарып келип атабыз. Азыркы жаштар бөдөмүк жолдо баратабыз. Азыркы жаштар өздөрүнө чыныгы бир акылман, чыныгы бир лидер, өздөрүнө бир жол көрсөткөн бир устат тандай албай атышат. Алар кыйшаңдап бийлеген тиктогун деле ээрчип кете берет, ошого окшоп деле чыккым келет дейт. Же болбосо бирөө момундай бирдемкени жазып койчу, ошону кылгым келет. Айтор башаламан болгон бир багытта баратышат жаштар. Өздөрүнө бир белгилүү бир устатты тандап, белгилүү бир агайды, эжекени тандап, ошонун этегине бекем жармашып, ошодон бир бул жашоонун сырларын, жашоодогу негизи таалим тарбиялык сабактарды алып барса жакшы болот. Эмнени кыялданасыз? Азыркы кыялыңыз эмне? Азыркы кыялымбы? Кыргызстандын билим берүү, маданият жана спорт тармагы, жанында экономика тармагы. Мына ушуну өркүндөп өсүп, өнүккөн өлкөлөр бизге суктанып карап турганын кыялданам да. Мамлекетибизде илимпоздордун, илимий ачылыштарды жасаган, туризмдин өнүгүп, чет өлкөлүктөрдүн мекенибизге келип тамшанып карап кетип баратканын кыялданам да.
мекени жөркүндө өссө экен. Жеке өзүмдүн арзуу кыялым болсо буюрса Казакстанга 1 ай жашап казакчаны мыкты деңгээлде үйрөнүп келсем, Тажикстанда 1 ай жашап тажикчени мыкты деңгээлде үйрөнүп келсем, анан дагы 1 жылдан кийин буюрса ушул маегибизди сизге арабча сүйлөп, арабчаны үйрөнүп, аны берип турсам, ушуну кыялданам да. Анан акын катары ушул Орто Азия элдеринин биримдикке ынтымакка чакырып, адамзаттын, ааламдын көйгөйүн айтып, ааламдын адамзаттын көйгөйүн чече турган деңгээлдеги бир күч кудуретти Кудай Таала берсе, сөзүбүз ошончолук бир ааламга, адамзатка өтүмдүү бир инсан болсок, бир аалым, улама, оолуя дүйнөгө жана акырет дүйнөгө пайдалуу бир илимдин ээси болсом деген кыялдарым бар. Жакшы. Кыялдарыңыз орундалсын анда. Ар дайым жаныңызга китеп алып жүрөсүзбү? Ооба, машинамда болсун, сумкамда болсун, саякатка, сапарга чыганбы, же паркка сейилдейинби, жанымда китеп алып жүргөндү адат кылам. Бул эмне деген китеп жаныңыздагы? Бул менин эң жакшы көргөн китебимдин бири. Мында бир чарчап калганымда, бир дем алууну каалаганымда, ушул кыргыздын макал лакаптары Жумаш Койчуманов, Исмаил Кадыров агаларыбыздын эмгеги менен кыргыз эл оозунда айтылып келген макал лакаптар, нуска сөздөр, накыл кептер, залкар ойлордун топтому. Ушул китепти окуп, бир макалдын өзү бир канча саат ойлонуп турууга себеп болот да. Анан мисалы үчүн бир эле беттеги макалдарды окуйсуң, бирок бир канча жака айланып басып келесиң да. Бир эле көйгөй менен бир күн кечке ойлонуп жүрө бербейсиң да. Ама ал жерде бир канча макалды окусаңчы, аябай көп жерлерге саякат кылып, натыйжада сени кыйнап аткан жанагындай бир абалдан, психологиялык кризистен чыгып кеткенге себеп болот. Мына ушундай өзүмө жаккан макалдарды момундай белгилеп, чийип, жазып барам. Могу макал жакшы экен. Ошол эле учурда жана сөз багыш да керек да. Азыр китеп окубагандын айынан сөзүбүз сөлтүк, кебиз кемтик болуп калды. Китеп окубагандын айынан жаштардын сүйлөгөн сөздөрүн карасаңыз, эмне болду, кайда жүрөсүң, эмне кичкиң десеңчи, жаштар ушинтип сөзүн баштайт. Эме жана эме болуппан, эме болгондон анан кичине эме болуппан, анан эме болуп кеттик дейт да. Байкасаңыз сөзүн эме менен эме басып кетти. Кыргыз болуп кыргызча, орус болуп орусча, же англичан болуп англисче оюну ачыктана түшүндүрүп бере албай калды жаштарыбыз. Анткени телефон чукуп, видео, прикол нерселер менен алаксып гана отурабыз да. Бирөөнүн гифине лайк басып коюп, качан машина утат экен деп отурабыз да. Булар туура эмес, урматтуу жаштар. Керек болсо гиф ойноткондордун баарына кайрылгым келет да. Токтоткулачы. Туура эмес булардын баардыгы. Туура эмес. Анткени эмне үчүн туура эмес? Жаштарды азартка, кумарга өгүттөгөндөй бир бөлүм бар бул жердечи. Жаштарды жалкоолукка, арамзалыкка өгүттөгөн бир багыт бар бул жерде. Ошондуктан гиф ойнотууну эгерде менин мүмкүнчүлүгүм болгондо бар го. Арам деп эле жазып чыгарып салмакмын да таң көрө. Болбойт деп элечи. Кайер арам деп тартышышы мүмкүн менен. Бир гана жери азарт, кумар сыяктуу да. Мен утсам экен деп. Ошону басып коюп отура беребиз да. Жеңил желпилик да. Азарт кумары бар. Мана ушуну десе болбойт, туура эмес. Ошон үчүн албетте муну молдокелер, дамлалар, аалымдар кеңеши өздөрү чыгарсын баягы чечимдичи. Шариятта өкүм чыгарыш өтө бир чоң жоопкерчилик талап кылат. Ошон үчүн мен өкүм чыгара албайм. Маркум Чубак ажы устаз өтүп кетти. Балким ал киши болгондо болбойт деп эле айтса керек эле балкимчи. Ошондуктан аалымдар кеңешине да кайрылат элем, муфтиятка да кайрылат элем. Ушул гифтин өкүмүн жакшылап бир текшерип, болот же болбойт деп чыгарып айтып койгула. Урматтуу ырчылар, чоорчулар, звездалар, интернеттегилер ошо гифи жок эле жашагылачы. Гифи жок эле жашагылачы. Мен реклама кылып атам, бирөөнүн ишканасына реклама кылып атпаймынбы, зато дешиңер мүмкүн. Рекламаңды гифи жок эле кыла бер. Муну магазинге келгиле, мынандай кылгыла деп эле кыла бергилечи. Сөзсүз гиф өткөрүш керекпи? Болбойт. Кайткыла. Болбойт. Мен ушуну айткым келет. Болбойт. Кайткыла. Эмне үчүн болбойт? Ошол эле учурда гиф уюштургандардын өздөрүнө да айтайын. Мисалы үчүн айтайлы Азырет аке. Менин подпискамда ушуларга подписаться кыл дейт да. 150 адам. 150 адамданчы
Менин баамымдай, мен ойноткон деле эмесмин, гиф ойноткон киши менен де сүйлөшкөн эмесмин. Ойногон да эмесмин. Менин баамымда ушундай, 150 подписация жазылган кишиге жазыл дейт. А ойноткон киши 150 кишиден 1000 сомдон алды. Мен сага тегиңди көбөйтүп берем. Подписчиктерин көбөйтүп берем. Катталуучуларын көбөйтүп берем да 1000 сомдон алды да, 150 000 акча болду. 150 000ден 50 000-ин чөнтөгүмө салам, 100 000-ин 70 000-ине машина алам, 30 000-ине телефон, майда чүйдө нерсе алам. Натыйжада мен пайда көрүп атамбы? Пайда көрбөсөм эмнеге уюштурат элем мен аны? Мына ушундай тартипте уюштуруп атасың. Ошол эле учурда айтышың мүмкүн, тиги подписация кылгандардан акча кеткен жок да, эмнеси арам буну дешиң мүмкүн. Ооба, акча кеткен жок. Бирок бардыгын жалкоолукка, арамзалыкка башкага өтүп атасыңар. Ошол эле учурдачы сенин оюнуң бүткөндөн кийин жанагы подписка бөлүмүндөгү катталгандардын мен сага спонсор болгонмун да. Мага биякта 50 подписчик келди да. Оюн бүткөндөн кийин ошонун кайра 30 000 чыгып кетип атат. Подписация болгон жок. Бул жерде эч кандай пайда киреше болгон жок. Уюштурган кишиге да, тиги катталган кишиге да, катталуучуга да. Болгону ким пайда көрүп атат? Гифти ойноткон сени менен мен пайда көрүп атам да. Чын эле айтайын. Мен пайда көрүп атам. Силердин баардыгыңардан 1000 сомдон жыйнап, жөн эле жерден ойнотуп, 50 000 сом чөнтөгүмө салып коюп, дальше эми момду. Ошонун ордуна жалпы миллион подписчиги барлар гифсиңди жыйнап эле көчөдө, мечит медреселердин жанында, чоң шаарларда, тротуарларда кыйналып бир бечара муктаж болуп отурат. Анда ошо подписчиктериңди жыйнап эле гифтен түшкөн акчага монол кишинин оорусун сакайтып алып келдик, больницага апарып алып келдик. Подписация кылгыла. Өтпөйлү ушу жактарга анда. Рас ойноткон келсе. Ошондон мен мага койсо ойноттурбайт элем. Айрыкча маданият өкүлдөрү, шоу бизнес өкүлдөрү, Өзбекстандын, же болбосо Тажикстандын, Казакстандын, Европанын, Американын шоу бизнес өкүлдөрү гиф ойноткон жери жок. Алар айрыкча маданият өкүлдөрү айтат болсо дейм да. Бизде шоу бизнес башка, маданият башка. Маданият ал бийиктиктеги турган аруу мухит таптаза чалкып турган тунуктук ал. Аны эч ким булгаганга акысы жок. Шоу бизнес ал өзү айтып тургандай шоу и бизнес. Бүгүн шоу бизнес өкүлдөрүн да маданият кызматкерлери деп алдык да. Андай эмес. Шоу бизнесиң башка, маданият өкүлдөрү алар бийикте турат. Мен айтар элем, маданият өкүлдөрү майдаланып кетпесек. Ушул. Китебиңизден окуп бербейсизби? Сизди таң калтырган макалдар болушу мүмкүн, ойлондурган. Мага жаккан, элге айткым келген макалдар, негизи көп макалдарым бар да жаат. Кээлерине момундай белги коюп койдум, ушуларды айтайын депчи. Анда бирөөсүн айтайын. Абийириң төгүлгөн жерге акыл айтпа. Мына сөздү карачы. Мындай абийириң төгүлгөн жерге акыл айтпа. Мен ушул макалды дайым өзүмө эстетип турам да. Мындайча айтканда, абийири төгүлгөн кишинин да узун бою пас болуп калат. Узун боюң пас болуп калат. Эл ичинде баш көтөрүп жүрө албай каласың деген сөз. Абийириң төгүлгөн жерге акыл айтпа дедик. Бизчи монол жакта шермендечилик иштериңди аткарып жүрөсүң, а монол жакта болсо бирөөлөргө акыл айтып жүрөсүң да. Туура эмес да. Сен могу жакта абийириң төгүлүп бүткөндөн кийин монол жакка келип акылман болбо да. Мындайча айтканда, көрүнүшүңдөй бол, же болгонуңдай көрүн. Биз бир жерде башкача, бир жерде башкача эки жүздүү мунафыктыктын, эки жүздүүлүктүн белгиси менен жашап жүрөбүз да. Өзүң жалгыз болгондо да жаша, өзгөчөлөнүп, башкалар менен жүргөнүңдө да ошондой бир акылман болуп жүр. Ошол учурда жаштарга айтарым, эл көп жак менен жүрбө. Кыйналган кыйынчылык жол менен жүр. Жеңил жолдо элдин баары ошол жакта жүрөт. Ал жакта конкурент көп да. Кыйын жол менен жүрсөң, ал жакка көп адамдар жүрө албайт, конкурент азыраак, ал жактан ийгилик жаратсаң болот. Кыйын жол менен жүргүлө. Ал кыйын жол кайсы жол? Ал кыйын жол илимдин жолу, изденүүнүн жолу, китеп окуунун жолу. Күнүмдүк бир китеп окуп, илим ачылыштар жасап, макалаларды жазып жаттоонун жолу. Ошол жак менен жүргүлө, ал жакта конкуренция аз. TikTokко кир, толтура, конкуренттер көп да. Жеңил желп оюндарга кир, кыйшаңдаган жолдорго кир, телефон чукулаганга жат. Ал жакта бардыгы сага окшоштор. Ал жакта ийгилик жаратуу кыйын. Ал жакта ийгилик жаратуу үчүн бир жерде жардырып ийишиң керек да.
сөзгө алынышың үчүн. Демек, абийириң төгүлгөн жерге акыл айтпа. Негизи агай ар бир адам өзүнүн жашоосунда бир миссия тандайт экен да. Ар бириники ар башка болушу мүмкүн экен. Сиздин өзүңүздүн миссияңыз эмне? Эчтен көрө кеч жакшы. Ар бир көздөгөн максатымды албетте бир күн ишке ашырам деген бир багытымдан тайбай кете берем. Андан кийин жигит кишиге жетимиш өнөр аздык кылат деген макалды сөз жүзүндө эмес, балким иш жүзүндө далилдеп көрсөтүп берүү. Андан кийин Кудай берген өмүрдү өрнөктүү жашап, башка бирөөлөргө пайдабыз тийип жашап өтсөк. Айтышат го жанагындай тарых бетте калайын десең, же китеп жаз, же китепке татыктуу жаша. Башкалар сени жазып калдырсын да. Антан биз жеке өзүм китеп жаза алган жокмун. Буюрса алдагы максатымда ошол пландарымда китеп чыгаруу деген китеп чыгаруу пландарым бар. Ошол эле учурда өрнөктүү да жашап өтөлү, учуру келсе башкалар биз жөнүндө айтсын. Бабаларыбыздын кылып өткөн, бабаларыбыздын жашап өткөн эрдигин бүгүн балдары мактанып айтып атабыз. Бабам анас болгон, баатыр болгон деп, Эшен Калпа молдо болгон, Олия болгон, айылда ушундай кадыр баркка ээ болгон менин чоң атам деп бабаларыбыз жөнүндө мактанып айтып атабыз. Бирок бабаларыбыздын кылган эмгеги тарыхта калган менен бүгүн бабалардын балдары майдаланып кеттик. Тарыхта кала турган эмгек эмес, балким YouTube'да калайын, интернетте калайын деп, же болбосо бир интернетти жарайын деп, ушундай бир мааниси жок, жеңил-желпи нерселер менен майдаланып кеттик. Мына ошондон мага койсо жалпы жаштарды бир ойлонууга, бир ойгонууга чакырат элем. Жаңы эле жакшы нерсе айтып кеттиңиз. Бул блогерлерге дагы негизи эле ушул соц тармактарда отурган адамдарга тиешелүү болуп кетти да. Анан менде кызык ой пайда болду. Менин жасап аткан ишмердүүлүгүмдү кандай баалайсыз? Мындай ушул жерден ачык эле сүйлөшөлү. Болгонун болгондой айтып бериңиз. Эми жакса жагат деңиз, жакпаса жакпайт мындай. Сиздин оюңуз мен үчүн маанилүү азырчы. Кандай көз караштасыз? Негизи көрөсүзбү? Менин контенттерим көрбөй эле анан сурап албайын да. Азирет мырза, сиздин көп эфирлериңизди көрүп келем. Кээде жумуштан чарчап келгенимде элге жагымдуу маанай тартуулаган, мага жаккан эфирлериңизди күлүп, тамшанып карап, аз да болсо эс алып калган эфирлериңиз абдан көп. Алла ыраазы болсун. Жалпы эле ютуберлер, блогерлер тууралуу суроо бердиңиз. Мен жалпы блогерлерге кайрыларым. Анда кулак салыңыздар. Ачуу суроого, акыйкатка тик караңыздар. Ооба. Атай ошон үчүн ушул суроону берип атам. Урматтуу блогерлер. Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат: ушакчы, гыйбатчылар жаннатка кирбейт. Бул сөздү жакшылап угуңуздар. Башка бирөөлөрдүн кылып койгон иштерин коомго таратып, ушакчылык, гыйбатчылык менен алек болуп атабыз. Мына ушундай ишти кылбасаңыздар деп гана суранам. Бирөөнү коомго алып чыгып, аны шерменде болгон уяттарынан бери бөлүшүп, тез көр болбосо өчүп кетет деп айтор коомдогу болуп аткан бүтүндөй ушак, гыйбат маселелери менен алаксып, мына ушу менен өзүбүзчө нан таап, ушуну өзүбүзчө кесипке айлантып алдык да. Тагыраагы Пайгамбарыбыз алейхиссалам кайтарып койгон ишти өзүбүз кайтарбастан тескерисинче бир кесипке айлантып алдык. Мына ошондон бир хадис менен дагы силерге жардам катары, дагы бир блогер, ютуберлердин бардыгына бир хадис менен сүйүнчү катары айтам. Бул хадисте Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат: жакшылыкка жарчы болгула деп. Көрдүңүзбү? Мына ошондон эмне кылалы? Жакшылыкка жарчы бололу. Мына ушул хадиске жабышкыла, жана жакшылыкка жарчы болгула. Жакшылыкка жарчы болуп, бүтүн жакшылыкты жайылткыла. Могу негативтерди тарата берип, элдердин бардыгын псих кылып бүттүк да. Мына ошондон коомго негативтерди алып чыкпаш керек. Позитивтерди алып чыгалы, көбүрөөк позитивтерди. Негативтер ал бүт жерде болуп атат. Аны кайра коомго жайып отурупчу. Мисалы үчүн можеде мынаны өлтүрүп кетти. Өлтүрүп кетти деген маалыматты алып чыгарып, коом ошону көрүп отуруп ташборго айланып баратат да. Ошону көрө берипчи. Мынаны уруп кетти, мынаны сөгүп кетти деп отуруп, коом ошону көрүп ошого айланып баратат. Ошол эле учурда бүгүнкү учурда мен моно жерде бир ырчы жаңы көйнөк алыптыр, бир ырчы мына машина алыптыр деп ошону алып чыккандан көрөчү. Мен калайт элем, жөн талаада дыйканчылык кылып, жөнөкөй өзүнүн парнигинде, теплицасында, бир сотук жерде монунда бир жөөгүнө капуста, бадыраң эгип, ошону
өндүрүштү кылып үй бүлөсүн багып аткан жөп жөнөкөй бактылуу үй бүлөнү алып чыккылачы. Жөп жөнөкөй дыйкандын дыйканчылык сырларын алып чыккылачы. Мен кандай десем, жалпы блогерлердин, ютуберлердин бара бул ыкмага өтүшөт деген чоң бир ишенимим жана чоң бир үмүтүм аларга бар. Буюрса алардын баардыгы аткарат. Ага ине таттуу болсо ат көп, абысындар таттуу болсо аш көп. Мен муну бир аз уйкаштык менен өзгөртөйүн. Ага ине таттуу болсо мине турган атың көп, абысындар таттуу болсо жей турган ашың көп деп ырдап өткөнмүн да. Мындан улам чындап эле абысындарга бир сабак болсун айтайын. Урматтуу келиндер, келин кесектер деп коет бизде. Баягыда 5 ага ине болгон экен. 5 тең үйлөнөт экен. Чоң акылман экен. Bir gün karasa абысындар ага инелердин ортосунда кут береке кете баштаптыр. Ошо кезде жанагы чоңу инелерин, келиндерин отургузуп ушундай сөз баштаптыр. Уккыланды. Ой келиндер, уккыла мени. Абысындар, биз 5 бир тууган бир энеден төрөлдүк. Bir eneden töröldük, bir ata enenин тарбиясын алдык, bir төшөктө жаттык, bir үй бүлөдө чоңойдук, bir чыныда тамак жедик, bir казандан тамак сүздүк, bir керебетте жаттык, bir бардыгы bir көрдүңөрбү дейт да. Ал эми 5 келин, 5 өң 5 үйдөн, 5 түрдүү ата эне, 5 түрдүү регион, 5 түрдүү талим тарбия, 5 түрдүү тууган, 5 түрдүү башка жерден келип алып, bir eneden törөлгөн bir туугандарды 5 жака бөлбөгүлө деп акыл айткан экен. Көрдүңүзбү? Мана ошондуктан дагы ага ине таттуу болсун, мене турган атың көп, абысындар таттуу болсо жей турган ашың көп дейт. Көрдүңүзбү? Кандай сонун макал. Анан бүгүнкү күндө сизди кыжаалат кылган эмне? Эмнеге кыжаалат болосуз мындай? Кээде өзүңчө отуруп алып, ойлонуп, же болбосо бир учурда кыжаалат болосуң го бир нерселергечи. Эмнеге кыжаалат болосуң? Кыргызстандын келечегине кыжаалат болом мен. Мекендин эртеңине кыжаалат болом. Жаштардын идеология жок, башаламан, багыты жок туңгуюкта басып жүргөнүнөн корком. Кыргызстандын акылман көсөмдөрү, аксакалдары биригип Ала Тоону алгалашына бир жардам бербей атканына, кайдыгер болуп атканына баардыгыбыз отуруп алып бири-бирибизди күнөөлөп, бири-бирибизди шылдыңдап, бири-бирибизди шерменде кылган абалга келип алдык. Мен ушудан корком, кыжаалат болом. Тагыраагы өзүм ойнотуп жетелеп жүргөн тигине балдарымдын эртеңинен корком. Чет өлкөгө айланып жүргөн кезде Кыргызстандан кеткен мекендештердин кээ бирлерине жолугуп калдым. Ишенесизби? Кореяда болсун, Россияда, Германияда чет өлкөлөргө чыгып келдим. Мана ошол жерлерде бир окуяны айтайын. Bir mekendешим ушундай деди. Кыргызстандын эртеңине үмүт арта албай, айла жок ушул жердин жарандыгын алдым деген сөздү укканда ыйладым да, чын айтайын. Мен ушул нерсе кыйнайт, мекендин эртеңи кыйнайт. Мен ушул өзүм Кыргызстанга куса болуп келдим. Бала кезимден бул мекенди сагынып чоңойдум. Бала кезимден тоолорду телевизордон көрдүм. Бала кезимден комуздун үнүн телевизордон угуп чоңойдум. Кыргызстанга куса болуп 6 жыл бул жакта жүрүп отуруп араң жарандыгын алдым Кыргызстандынча. Анан ушул жерде бизде чачыранды идеология, Манастын 7 осуятын коюп алдык. Ал идеология өзүн актаган жок да. Мына ошондон кайрадан акылмандар, көсөмдөр отуруп алып туруп идеологияны бекемдеш керек. Кыргызстанда идеология жок эмес, бар. Болгону чачырандып кеткен да. Ана жерде эмпошниги бар, башкасы бар, теңирчиси бар, бүт моно жерде даватчысы бар, моно жерде мынандай бар, американиси бар. Ишилса чачыранды идеология Кыргызстанда абдан көп да. Мына ушулардын баарын жыйнап коюп туруп, мамлекет тарабынан, акылмандар, көсөмдөр тарабынан карап, бирдиктүү бир идеология менен багыт алып, калган идеология пикирлер, мына идеологияга баш ийсең баш ий, болбосо бар жогу мекенден чыгып кет деп туруп, ушул мекендин Ала Тоонун алгалашына, bir өлкөнүн биримдигине багыт алган идеология менен анын ичинде биринчи орунда билим берүү тармагын күчөтүү. Мага койсо ишенесизби? Кыргызстандын тоолорун тешип жаруунун кереги жок болчу. Алтындарды, кендерди казуунун кереги жок болчу. Мага койсочу, Кыргызстанды жөн гана суусу менен, энергетика менен бүтүндөй өлкөнү багып, ошол эле учурда тоодогу табият көркөм менен, туризм менен,
мына эки нерсе менен эле Кыргызстанды алгылатып койсо болмок да. Мен балким ушуну гана айта алам да. Мекен өнүксө, азыр Кыргызстан башаламандык туңгуйга кептелип баратат. Абдан көп кыйналгандар көбөйүп баратат. Бардыкы барман менен, жоктуку арман менен өтүп атат Кыргызстандачы. Анан көп акылмандар, көп мындай бир көрөгөчтөр, көп илимдүүлөр мекенден чыгып баратышат. Ошондон учурдан пайдаланып мен бийликке келген бүтүндөй бийлик төбөлдөрүнө, бүтүндөй бир чиновниктерге, бүтүндөй мамлекеттик администрацияда кызмат кылып аткан кызматкерлердин баарына кайрылат элем. Чиновниктер, сиздерге ишенген адамдардын ишенимин гана урдаган жок да. Буларчы ишенген адамдардын ишеними өлдү. Бийликке ишенген адамдардын өмүрүн да урдап атышат да. Силерге ишенген адамдар 30 жылда карып кетти да. 30 жыл мурда ишенген адам бүгүн 60ка чыкты да. Бийликке ишенген адамдар картайып баратат. Ошондон адамдардын өмүрүн кошо урдап атасыңар. Бир эле мамлекеттин мүлкүн урдаган жок, адамдардын өмүрүн кошо урдап атат. Мен кыйнаган ошол нерселер. Мына ошондон Кыргызстангачы мени шайлап койгула деген адам эмес, сен иштеп берчи, эл үчүн иштеп берчи деген адамдар келсе дейм да. Мени шайласаңар муну кылам, мени шайласаңар муну кылам, көпүрө салам, жол салам, муну кылам дегендер бар го. Мени шайласаңар кылам, шайлабасаңар демек муну аткарбайт экен. Мен мындайларды патриот деп айта албайм да. Сени шайлабаса деле буларды аткарыш атуулук вазипаң болчу да. Мына ошондон мен Кыргызстандын эртеңинен кайгырам. Келечек мен канча да жаш муун, алтын муун өсүп келатат. Мен буга ишенем. Мугалим катары ишенем. Биз тарбиялап өстүрүп аткан балдар акырында өсүп келатат. Мектептеги бүтүндөй жерлерге барып кыдырып, окуучуларга, жаштарга семинар берип келатам. Мына кечеде шаардын 11-класстагы окуучуларын бүт жыйнап, ана жерде кесипке багыт берип семинар бердим. Мурда күнү Кадамжайга барып келдим. Адам мурдагы аптада Жалал Абадка, Нокенге барып келдим. Адам мурдагы аптада болсо Каракулжага барып келдим. Адам мурда Бишкекке барып келдим. Бүтүндөй жаштар менен, эл менен, элет жердеги карапайым калк менен жолугуп атам. Үмүтүңөрдү үзбөгүлө. Аттангыла. Алдыга балдарга тарбия берели. Ал эми көрөрмандардан бир гана суранарым, келиңиздер. Тарбиясы жок балдарды коомго алып чыгып, коомду кошо бузуп атабыз да. Мына ошондон коом заман өлдү эмес. Ата-энелер вазипасын аткара албай атат. Ошон үчүн бузулуп атат. Тарбиясы жок балаң чыгып алып, бирөөнүн кызын өлтүрүп атат. Тарбиясы жок кызың чыгып алып, интернетке чыгып алып, сойкудай кыйшаңдап бийлеп, канчалаган эркекти, канчалаган үй бүлөнү бузуп атат. Тарбиясы жок балаң чыгып алып, чиновник болуп алып, элдин мүлкүн жеп атат. Демек, ала тоонун азыркы абалына ар бир ата-эне күнөөкөр, ар бир ата-эне жоопкерчиликти сезсин да, балдарыңардын тизгинин бери тарткыла. Арамды жебе. Бирөөнүн акысына кирбе, бирөөнү урба, бирөөнү теппе, бирөөнү сөкпө, бирөөлөрдү капа кылба, аксакалдарга жардам бер. Момундай карыянын жеңилин жерден оорун колдон алып, ак батасын ал деп момундай бир интернетке чыга турган болсоңдор эле жакшы адеп ахлакка туура келген, талим тарбияны бузбаган, мени уят кылбаган маанилүү нерселерди чыгар, болбосо чыкпа деп момундай бир тарбия беришибиз керек. Ала тоонун азыркы абалына ала тоодагы ар бир ата-эне, ар бир улуумун күнөөкөр деп айтам. Адам аласынан сөз аласы жаман. Эт чаласынан сөз чаласы жаман. Бул макалчы. Именно дал ушул элдерди жаман жака бузуп аткан ушул да. Мо азирет кандай десе, билбейм го, бул бирдемке деп айта албайм дейт да. Болду, ушул сөз чала калды да, көрдүңбү? Калганын менин сөзүмө карап башка адамдар деп жаман окшойт дейт да. Же жакшы окшойт деп. Ушул сөздүн чаласы жаман да. Ошон үчүн баштаган сөздүн чала таштабай, бүдөмөк элди ойго туңгуйга түртпөй, дай бир же нары же бери болуп, ылымылык болбой, аталаң чыкпай жакшына сүйлө. Көрдүңүзбү кандай сон? Сиз Садыр Жапаров президентибиздин алдында болсоңуз, эмне суроо бермексиз жана эмнелерди айтмаксыз? Кыйын суроо бердиңиз. Бул үчүн ойлонуп көрүш керек. Мен эгерде суроо бир сунуш бер десе, анда мен Жапаровдун алдында болуп калсам, анда мен ушундай демекмин. Кечээки Кыргызстандын президенттигине аттангандагы талапкерлер бар го. Ошолордун бардыгы Кыргызстан үчүн күйгөн лидерлер болчу да. Ошолордун бардыгын четтетпей, бардыгын алып келип, бардыгын башын бириктирип, сен кайсы тармакты өркүндөтө аласың? Мону карма сен. Сен кайсыны деп бардык лидерлер да бир мекен үчүн кызмат кылам деди.
болгон арасынан бирөө президент болду, эми калгандары тиги оппозицияга өтүштүн кереги жок болчу да. Ар биринин башын бириктирип, сен кайсы тармакты өркүндөтүп атасың? Могу жерге кер. Өмүрбек Черкешев, сен могу жерде карма. Атагамадович, сен могу жерде карма. Могу жерде Имамидин, могу жерде карма сен. Сен могу жерде карма деп кечээги кандидаттардын бардыгын жетинен кармап турчу. Сен могуну өркүндөт кана деп туруп, жинди менен жинди бирикти. Бомуж менен бомуж, алкаш менен алкаш бирикти. Бирок Кыргызстандын лидерлери бирикпесе, мекен үчүн менмин деген адамдар бирикпесе, анда бирөөнүн да патриотумду айткым келбейт да. Мен ошолорду бириктирчи деп айтмакмын. Мекенге кызмат кылдырып кал, тигилердин потенциалын, күчүн колдонуп кал, иштет мекен үчүн иштет деп айтмакмын да. Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Мен жанымда турган Назим байке, өзүңүздөр көргөндөй мына ушундай опухоль киста деген диагноз менен ооруп атыптыр. Ушул боюнча айтып берсеңиз, канча болду ушул шишигенне? Бул шишигенде ошол 2 жылды жүзүп алды. Биринчи кичинекей эле шишик болчу, тиш ооруган эле болуп элечи. Анан буга биз келебей көңүл бурган эмеспиз. Анан акырында ушуну чогоюп, ушул даражага жетип келди. Врачтар эмне деп атат азыр? Врачтар ошол сеники внутренний опухоль дейт, бет ичилде ошо сөөккө аралашып кеткен эле дейт. Анан ошо операциясы бир аз сложныйраак дейт. Операция чет мамлекетте чоң сумма турат экен. Азыр мен ошол жардам сураган себеби убактылуу дарыланып турууга ошо жардам сураган элем. Ошол операциясы пока белгилүү боло элек. Жок эле операцияга акча чогултуп алып эртең жеп койгондун кереги жок да. Азыр сизге ушул диагнозун так туура чыгарып, анан дарылап турганга каражат керек болуп атат. Анан операцияга эгер даяр болсо, ошондо акча чогултсак болот. Ошондой болсо болот. Азыр ушул убактылуу. Назим байкенин азыр үй бүлөсү бар, үй бүлөсүн өзү багат, арендага автоунаа алып, аны менен такси кылып, үй бүлөсүн багып атыптыр азыркы учурда. Анан ушул жалпы биздин кайрымдуу элдерден жардам сурап атабыз. Туугандар, азыр ыйык Рамазан айында келиңиздер, сооп ишти көбүрөөк кылалы, колдон келишинче көңүлдөн чыгарып, көп болсо андан жакшы туугандар. Назим байкенин ушул оорусуна бир себепкер болуп калыңыздар, айыгып кетүүсүнө. Андыктан бул жакта көрсөтүлүп турган бардык реквизиттерге кайсыл жакта болбосоңуздар, аз да болсо каражат которуп, бир тууганыбызга жардам бергенди унутпайлы. Рахмат. Баарыңыздарга Алла ыраазы болсун, урматтуу кайрымдуу элим. Ошо бир аз да болсо сиздердин жардамыңыздар мага жардам болсун деген ойда ушул кайрылып жатабыз. Баарыңыздарды тутканыңыздар кабыл болсун. Рамазан айында сиздерден жардам сурайт элем. Азыр мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай, мурун жакты дагы түртүп, ушул жака чейин шишик жетип, азыр дем алууга дагы мындай бир аз кыйындап баратыптыр. Ошол кичинекей болчу да чогоюп, ошол биринчи ушу бет бул жагына чыгып кетти дагы, уже өдөгө дагы аллеле өсүп, мурдун дагы бир жагы кыйшайтып түртүп кетти. Кайрымдуу жарандардан биз жардам сурайбыз, туугандар, колдон келишинче жардамыңыздарды бериңиздер. Жашоо деген ар кандай туугандар, кимдин башына эмне келер белгисиз. Андыктан адам болгондон кийин, инсан болгондон кийин бири-бирибизге жардам берели туугандар. Акыл башта, кубат сөөктө, уят көздө. Көрдүңүзбү? Акыл башта, кубат сөөктө, ал эми уят көздө. Көз издейт акылы. Мына уяты жок деген сөзчү. Бул ыйманы жок деген менен барабар. Мисалы үчүн, Азирет мырза, экөөбүз бир бөлмөдө отурабыз. Айталы бир бөлмөдө жашайбыз. Ошол өзүбүз отурган бөлмөнү таза кармайлы деп атабыз. Ушул бөлмөнү тазалайлы десек, айнектен шамал, чаң, тозоң, эшигибиз ачык, эшиктен таштандылар шамал менен кирип атат. Үстүбүз потолок тешик, там башыдан тамчылап атат. Отурган бөлмөнү тазалайбызбы? Тазалай албайбызбы? Тазалайбы. Биринчи эмне кылыш керек? Отурган бөлмөнү тазалаш үчүн азаматсыз жабыш керек. Айнектерди жабыш керек, эшикти жабыш керек, там башыдагы тешиктерди бүтөш керек. Андан кийин тазаласаң, таза турат. Муну тешиктерди жаппасаң, канча жолу тазаласаң деле кайра таштандыга толуп кала берет, таза болбойт. Дал ошондой эле монол жердеги жүрөктү тазалаш үчүн, ыйманды тазалаш үчүн монол тешиктерди бүтөш керек мына. Көрдүңүзбү? Монол баштагы ушул тешиктерди тазалап, жаап, арамдан, күнөөдөн, ушактан, гыйбаттан, жаман сөздөрдөн тыйсак, ошондо мына жүрөк таза болот.
көрдүңүзбү? Демек уят көздө. Макалда көрдүңүзбү? Ооздон кирген тамак түз эле ашказанга барат. Көздөн кирген уят дагы түз эле жүрөккө, ыйманга барат да, ыйманыбызды бузуп салат экен. Мына көрдүңөрбү жаштар? Ошондон телефонуңардагы мааниси жок кыйсаңдаган жарым жалаңач бийлеген кыздарды карай бербегиле. Азыр жаштарыбыз илим ала албай калды. Сөзүбүз сөлтүк, зээнибиз тунук эмес, жаттай албай атабыз. Эмнеге? Анткени көрүнгөн кыйсаңдаган сойкудай болгон кыздарды тамшанып карап отурасыңар. Ырчыларыбыз, эл алдында чыгып жүргөн тамада кыздарыбыздын бардыгы кыйсаңдап, али көкүрөгүн, али көчүгүн көрсөтүп кыйсаңдап чыгып отурат да. Мыналар уят, мыналар уят. Ошолордун бардыгына подписаться надо. Чыгып кеттигилерден. Көрбө, өлүп кеттипти. Көрбө, өчүрүп сал. Биз ошо кыздарды бириң тиякта баштап алпар үчсүң, бириң биякта ырчысың, звездасың, бирок кыйсаңдап билеп, жарым жалаңачтай, сойкудай али көкүрөгүң, али киндигиңди ачып жүрөсүң да. Ана ошолорду карап отурасыңар. Натыйжада зээн, ыйман, жүрөк, мунун да бир аң сезим бардыгы майдаланып кетет. Абайлаш керек. Азыр ушундай бир нерсе пайда болду да коомубуздачы. Эч нерсе жакпайт. Албетте. Аны кылсаң да жакпайт, муну кылсаң да жакпайт. Мындай бири-бирибизге баш ийбей жашап калдык да биз кыргыздарчы. Эмне себептен ушундай болуп атабыз? Мен айтпадымбы жана эфирдин башында, мурда физикалык жактан чарчайт элекке. Азыр эмгектен физикалык жактан чарчап, бир уктап кайра туруп, кайра иштейсиң, күчкө толосуң да. Азыркы жамаат телефон, интернет, телевизор, шайлоо, сасыган саясаттын айынан көрөр психикалык чарчап калды да. Адамдар психикаланып калдык, уже эч нерсе жакпай калды бизге. Мына ошондон эң жаманы баягы аксакалдарды же башчыларды эмес, ата-энени укпай турган абалга келип калдык да. Мына ошондон бул учур чоң бир коркунучту жаратат. Мектептеги окуучуларды караңыз, мен мектепте мугалиммин. Мектептеги окуучулар мугалимге каяша сүйлөйт. Мектептин кадыр баркын билбейт, бири-бири менен урушат. Колдорундан сигарет тапчы элең, азыркы жаштардын колдорунан электрошок бычактарды таап атасың да. Мен өз көзүм менен көргөн окуяларды айтып атам. Мектепте мугалимге кол көтөргөн, бирин-бири урган, мектептин парталарын сындырып, мектепке тепкен балдардан кандай келечек күтөсүң да? Балага урба, балага теппе, баланы бакырба, баланы сөкпе деп отуруп, балдарыбыз башыбызга бале болуп баратат барган сайынчы. Анан натыйжада биздин окуучуларга мугалимдер катуу сүйлөй албай, мугалимдердин бүтүндөй тилин, колун, бүт жагын байлап кесип салдык дагы. Анан балдарыбыз бале болуп баратат. Анан бирөөнүн баласына бакыра албай, мектептерге идеен милицияларды тургузуп алып, ошентип сабак берген заманга келдик. Муну менен болбойт. Ошондон Кыргызстанды өнүктүрө турган болсок, бир гана билим берүү тармагын өркүндөтүү менен гана өнүктүрсө болот. Билим берүү тармагын мугалимдерди өнүктүрмөйүнчө, мугалимдерди сыйлап, мугалимдерге кадыр барк берип, мугалимдерге урмат сый көрсөтмөйүнчө эч качан эгемен өлкөбүз алдыга жылбайт. Ошондон билим берүү тармагында мугалимдерди эң биринчи орунда мугалимдерге дем күч берип, ансыз деле мекен үчүн эмгек кылып, бардыгына чыдап, аз айлыгына да чыдап, макул эми деп балдарга үмүтүн үзбөй тарбия берип аткан мугалимдер гана калды. Ошол мугалимдерди сыйлап калыш керек. Акылдуу карыя агып жаткан дарыя. Көрдүңүзбү? Акылдуу карыя агып жаткан дарыя. Телефондун ичинде агып жаткан канализация бар. Акылмандан сүйлөш, алда агып жаткан дарыя, акыл тунук пикирлер бар. Ошолор менен маектеш келе. Демек, акылдуу карай. Бирок ушул эле учурда азыркы жаштардын ушул учурга келип калышына себепчи акылмандар, аксакалдар, улуң сиз менен мен себеп болуп атабыз. Мектеп окуучусун кыйшаңдап бийлеп атканына сиз менен мен себеп болуп атабыз. Эмнеге? Анткени ырчылар, звездалар биз кыйшаңдап койдук да, ошон үчүн алар да кыйшаңдап атат да. Биз кыйшаңдап гиф тартып, або деп бийлеп атабыз. Анан биздин балдарыбыз дагы өзүнчө тиги канал ачып алып, алар да бийлеп атат. Биз гиф ойнотуп атабыз, балдарыбыз да гиф ойнотуп атат. Биз болуп атат, биз күнөөкөрбүз. Ошон үчүн аксакал деп сакалына ак түшкөн кишини айтпайт. Аксакал деп акты ак, караны кара деп сүйлөгөн кишини айтат. Ал эми сакалына ак түшкөн киши эгерде акылман сөздү айтпаса, аны аксакал дебейт. Аны жөн эле карыя дейт. Аны жөн эле чал дейт. Бир чал, бир абышка дейт, болду. Бирок аксакалга кирбей калат. Ошон үчүн мен бир жерде ырдадым эле. Айылдарда аттың ай, аксакал жок, чалдар көп. Мына ошонун айынан адеби жок, балдар көп деп ырдадым да. Ошондон аксакалдар акылмандуулук кылалы. Бери кел балам, момундай отур, момуну кыл, момуну сүйлө, монуну аткар деп биз улуу муунду аткаралы. Сиз менен бизге да акылмандуулук бүгүнкү күндө өз вазифабызды аткаруу милдет желкебизде турат, мына ошону аткаралы. Демек, бул макалды унутпасак. Эмнеге сүйүнүп атасыз анан? Позитивди дагы айталычы.
Акыркы жолу аябай сүйүнгөн учуруңуз эмне болду? Менимби? Аябай сүйүнгөн учурум кече муктаж үй бүлөлөргө көп зыярат кылам. Ошолордун берген батасына сүйүнөм. Анан көп ооругандар менен көп кездешип, көп маектешем. Ошолор бир ооз жакшы сөзүмө жан дүйнөсү кубанып калганына сүйүнөм. Анан учурдан пайдаланып көрөрмандарга айтарым, сен үчүн кайсы күн майрам? Мен үчүн бир күнүмдү күнөөсүз өткөрүү майрам. Бир күнүмдү Кудай Тааланын буйругун так аткаруу майрам. Мен үчүн башка бирөөлөргө жардам колун сунуп калуу майрам. Мен үчүн кимдир бирөөнүн жүзүнө жылмаюу тартуулоо майрам. Мен үчүн адашып жүргөн инсанды бир туура жолго багыт көрсөтүп коюу майрам. Мен үчүн кимдир чече албай жаткан көйгөйүнө аз да болсо салымым, жардамым тийип чечилүүсү бул чоң майрам. Ошол майрам. Анан кечээ күнү көздөрү азиз болгон досторумду үйгө чакырдым. Анын жанында Мираз деген досум бар, анын колу буту жакшы иштебейт. Аны чакырдым. Мына ошол жердечи бир максат менен чакырдым. Мираз колу буту жок, мен иштебейт. Ал досум менен көп жылдардан бери, 4-5 жылдан бери достошобуз. Айта турган сөзүн, коом алдында чыгып айта турган ырларын, чыгармаларын баарын көзөмөлдөп жазып берем да. Моно сөздүн ордуна мына сөздү колдонуңуз деп сүйлөө речтерин карап турам. Анан атайын чакырдым. Анткени жашоого мотивация берүү менен биргеликте досум, бул ирет өзүңө да бир мотивация ал. Кимден келсең анан айтам. Мен сага мотивация бербейм, бирок менден да күчтүү мотивация бере тургандар бар. Ошол жерде көзү көрбөгөн Асылбек, Куштарбек, Садырбек ушу досторум чакырдым, Кубаныч, Бакыт, ошолордун баардыгын, Бек Султандардын баарын чакырып отургузуп, ошол жерде тигилердин көзү көрбөйт, бирок Мираздын көзү көрөт да. Моолордун көздөрүн карап отурупчу. Идрис дейт да. Мен жашоого кейип аттым эле дейт да. Бирок монолордун менин көзүм көрөт экен, монолор көздөрү көрбөйт турбайбы? Мен көрсө бактылуу экенмин досум дейт да. Ana ошолордон мотивация алды да, көрдүңүзбү? Ошол эле учурда көзү көрбөгөн бир каракелердин айткан сөзүн карасаңыз, Идрис дейт. Биз көзүм көрбөйт деп атабыз, колу бутубуз аман да, мунун колу буту иштебейт турбайбы? Кудайга шүгүр. Тигилер бири-бирине Кудайга шүгүр деп аткан кезде, мына жерде 6 сана аман туруп акмак болгон мен алардан мотивация алып атам, көрдүңүзбү? Рахмат достор депчи. Ана жердечи Мираздын бир сөзү бар да. Момундай бир колдору мүнжө, момундай буттары иштебейт, баса албайт байкуш, жөрмөлөйт да. Ошол айтып атпайбы? Эй адамдар, силер күндү эртең менен жумушка баратканда күз күнү каранасыңар, чачыңар таранасыңар, көйнөгүңөр карайсыңар дейт да. Дал ошондой эле коомго Аллах Таала бизди силерге күзгү кылып жөнөткөн дейт да. Бизди карагыла, ошого карап бир түздөнүп жүргүлө дейт. Көрдүңүзбү? Мына ушундай сыяктуу чөйрөлөргө аралашканда өзүмчө бир дем күч энергия эртең күнгө багыт алам. Көрөрмандардан дагы жаштардан айрыкча суранарым, 6 сана аман туруп, аялынын, бала чакасынын, күйөөсүнүн, ата энесинин, үй бүлөсүнүн кадырына жетпеген, жашоонун маани маңызын түшүнбөгөн адамдар толтура да. Ошондон түшүнгүлө, Кудайга шүгүр дегиле, жана жакшы бир жакшылыктарга себеп болуп жүргүлө. Ошол эле учурда, урматтуу көрөрмандар, биз көп бай манаптарды, өзүбүздөн жогорку деңгээлдеги жашап аткан адамдардын үйүнө бара бербегиле. Байлардын үйүнө, байлардын иш чарасы, байлардын жүргөнү, байлардын минген машинасына көп бара берсеңчи, байлыкка сүйүп, байлыкка ашык болуп, байлыктын жиниси болуп каласың. Ошондон Кудайга шүгүр келтирбей каласың. Эмнеге менин абалым момундай, тигилердин үйүн кара, тигилердин машинасын кара дей берип, ушинтип жашоого шүгүр келтирбей, бул напсың ачка бойдон жашап өтүп кетесиң да. Ошондон Кудайга шүгүр келтирип жашайын десең, өзүңдөн төмөн даражадагы инсандар менен көбүрөөк катташ, ошондо сенден өткөн бактылуу адам жок экендигин түшүнөсүң. Адам болор кишинин адам менен иши бар, адам болбос кишинин адам менен неси бар дейт. Кандай сөз? Бул макалды мен 2015-16 жылдары үй бүлөмдү ушул паркка эс алайын деп, биздин Черемушкада да парк бар. Паркка келдим. Кирсем, бир аксакал катуу оору, жай саратандын күнү, домдо ысыкка батпай,
момундай паркка алып келип момундай беседкага төшөк салып жаткызып коюптур. Жанында кемпири карап жатат да. Анан теги аксакал ооруп жатат. Бир көңүлүн көтөрүп коеюн дедим да. Бул 2015-жылы болгон окуя. Кайра машинама барып, комузумду алып келдим да, аксакалдын жанына отуруп акырында ырдай баштадым. Айланайын атакем, ооруп калып бир ашка көңүл чөгүп капакен. Абышкам аман болсун деп, сакайып адам болсун деп жанында карап турган апакем. Тартты берген Кудайым дабасын берсин ылайым. Зеригип турган атама анда бир комузда чертип турайын. Амансызбы кандайсыз деп анан ырдап кеттим. Жарым саат ырдадым. Ассаламу алейкум деп салам берип эле жанына отуруп эле ырдай бердим. Таанышуу жок, башка жок эле көңүлүн көтөрөйүн дедим. Деги жекти караңыз. Айланада болгондуң андан айтып берсин балаңыз деп анан ырдадым. Аксакал жатат да. Өйдө жагын көрө албайт. Же отуруп алды жагын көрө албайт. Көрсөм могу капталын көрөт да. Сүрөттө ырдадым. Тетиги жакта гүлдөрүң гүлдөп жаткан учура, абаласын жетелеп бир апасы кичинекейин келе деп жакшылыкка жетелеп үндөп жаткан учура, көрбөсөңүз көрүңүз айтыш керек ушуну деп анан тиягын карап, биягын карап сүрөттү айтып беретам. Капталыңда бул жакта гүлдөрүң жайнап олтурат, багыңда болсоң үнбесеп булбулуң сайрап олтурат. Болгонун баарын айтып атам. Аксакал магдырап жатат да. Жарым саат ырдап бүткөндөн кийин ушул макалды айтып атам. Балам, адам болор кишинин адам менен иши бар, адам болбос кишинин адам менен неси бар. Адам бол балам, өсө турган жигит экенсиң, келе батамды өрөйүн деп, ооруп жаткан жеринен бата берди. Көрдүңүзбү? Бир ушул макалына мен жарым сааттык төкмөлүгүмдө болдум. Мен жеңилдим сизден. Бир ушул макалына ыраазы болуп кайттым. Демек көрдүңүзбү? Окуй турган болсоңор, бир кишинин өзү бир китеп. Бир кишинин өзү бир китеп. Муну мен айтып аткан сөздөрдү керек болсо 40 000 китеп окусаң да балким таппайсың. Ошондон адам менен баарлашкыла, адам менен адамсыңар. Мен жаштардын баарына айтам да, телефон чукуп эле отура бербейчи, жаныңда аксакалдар болсочу, баарла сүйлөш. Мен сиз менен баарлашып атам, деген аксакалды көрдүңүзбү, отурат. Буюрса ошол кишинин жанына барып, 5 мүнөт ал кишинин маегин алам азыр. Мен суктансамчы, жетелешип жүргөн кемпир чалдарды көрсөм суктанам да. Жаштарга да айтарым, жетелешип жүргөн кемпир чалдарды көрсөм суктанам. Романтиканы жетелешип жүргөн кемпир чалдардан үйрөнгүлө. Жетелешип жүргөн парктагы тетеги кыздардан балдардан эмес, алардыкы сүйүү эмес, алардыкы күнөө зына болуп калды. Чыныгы сүйүү, чыныгы махабат тетеги кемпир чалдарда. Көрдүңүзбү? Мана ошону үйрөнөлү. Урматтуу жаштар, учурдан пайдаланып, коомго улам эле үй бүлөсү менен, аялы менен, күйөөсү менен кыйшаңдап чыгып аткан жаш үй бүлөлөргө кайрылам да. Бийлеп улам эле чыгып аткандар этияттангыла. Элден сугу бар, назар бар, көз тийбесин, сөз тийбесин, чыкпагылачы. Силер жаш үй бүлөсүңөр, али бери коомго идеалдуу үй бүлө эмессиңер. 7-8-ди төрөп, бири-бири менен өрнөктүү жашап аткан кемпир чалдар чыксын, силер чыкпагыла. Бирок ошолор да чыккан жок. Кой, коомчулукта көз бар, сөз бар, кой балам деп. Ошолор чыккан жок. Антан жаш үй бүлөлөр коомго улам эле жетелешип кыйшаңдап бийлеп чыккандан кое тургула. Силер эмес, силерди көрүп бири-бирин сүйүшкөн жаш түгөйлөр бар. Алар дагы коомго чыгып бири-бири менен сүйүү романтика чыгып атат, приколдорду тартып да, силердики коомго күнүмдүк жасаган туура эмес, шариятка, динге туура келбеген жүрүшүңөр, булар күнөө зына. Ошондон жаш жубайлар чыкпагыла, жана сүйүшкөндөр да чыкпагыла, жөн жүр. Сүйүп өлүп бараткан болсоң да никеңди кыйып, ата-энеңден дуаңды алып үйлөнүп таза жашагыла. Жана чет өлкөдө окуп аткан мекендештерим бар. Кыргызстандан чет өлкөдө окуп барып, ошол жерде бир үйдү квартирага алып алып, кыздар балдар ошол жерде жатып өзүңөрчө TikTok башка тартып атасыңар, болбойт, арам күнөө. Мындайча айтканда, каршы жыныстагы адам менен бири-бириңерге, аял менен эркек достошо албайт, мүмкүн эмес. Эркек менен эркек достош, аял менен аял достош. Жөн жүргүлө. Жана эркектер кыз баланын кийимин тартып кино тартып аткандар, кыз балдар бар, эркектердин кийимин тартып, мурут мойлоонун коюп, эркектердин кийимин кийип алып кино клип тартып аткандар. Абайлагыла, бул нерседен пайгамбар алейхисалам кайтарган. Периштелер жана Аллах каргыш айткан бул нерселерге. Аллах каргыш айткан нерсени коомго чыгып алып эрдик жасадым дебегиле. Кыз балаң кыз баладай жүр, уул балаң уул баладай жүр, эркек эркектей, аял аялдай болсун. Айрыкча эркектерге кайрылам. Урматтуу эркектер, жигиттик, эркектик касиет жоголуп баратат. Тийме назик, аз нерсеге тарынчак, аз нерсеге ыйлак, былтык болуп баратабыз. Жигиттер жигиттей болгула. Аялыңдын, бала чакаңдын кадырына, баркына жетип жөн жашагыла. Бул макал да өтө керек макал. Кыргызстанда жашап аткан
мейли мейман болсун, мейли Кыргызстандын жараны болсун, мейли кыргыз болсун, мейли башка улут болсун, бардыгына тиешелүү ушул макал. Угуңуздар. Айбан таяк жеген жерин унутса да, тамак жеген жерин унутпайт. Көрдүңүзбү? Айбан таяк жеген жерин унутса да, тамак жеген жерин унутпайт. Кородогу күчүңүзчү, таяк менен бир чапсаңыз ыйлап кетип калат. Бирок бир аздан кийин келсеңиз кайра келип калат короңузгачы. Демек, урматтуу Кыргызстанда жашап жаткан ар бир Кыргызстандын жарандары жана Кыргызстандын меймандары, кыргыз эмес болсоң да башка улут, кимиң орус, татар, дунган, өзбек, түрк кимиң болсоң бол. Кыргызстанда жашап атасыңарбы? Ушул жердин нанын, тузун жеп атасыңарбы? Анда ушул жердин патриоту болгула. Мен сени кыргызча үйрөн дебейм. Орусча билсең деле, я патриот Кыргызской республики деп туруп, я люблю свою родину деп туруп, Кыргызстан үчүн күйө турган болгула. Өзбек болсоң да, кыргызча билбесең билбе, мен сени мажбурлабайм дейчи. Бирок Кыргызстан үчүн жанын бере тургандай патриот болгула деп айткым келет. Ошол эле учурда мамлекеттик тил бул абдан маанилүү. Мен Кыргызстандагы бардык улуттарга кайрылат эле мамлекеттик тил үйрөнсө. Башка улуттар кантип үйрөнсүн мамлекеттик тилди? Анткени чиновниктер мамлекеттик тилге басым баспай аткандан кийин. Мага койсо бар го, Кыргызстандагы ар бир мамлекеттик кызматка кыргыз тилин билбеген бир да жаранды ишке албайт элем. Мейли ким не десе десин, кыргыз тилин билбеген. Эмнеге? Анткени Россияга барасың, орус тилин билбесең, мамлекеттик чоң бир кызматтарда отура албайсың. Америкага барасың, англис тилин билбесең, мамлекеттик кызматта отура албайсың. Мен алыс океандын нар жагында Японияга, Кореяга бар. Корей тилин билбесең, Кореянын мамлекеттик кызматында отура албайсың. Япон тилин билбесең, Япониянын мамлекеттик кызматында отура албайсың. Дал ошондой эле мен алыска кетпейин. Мына Өзбекстанга бар, Казакстан, Тажикстанга, Түркменистанга бар. Аларда деле куду ошондой кайсы бир деңгээлде мамлекеттик тилге абдан күчтүү басым бар. А бизде болсо боло берет да, таңгыр. Ошондон бул эстебей эле кайра саясатка кирип кетесиң го. Кийинки бир макалга өтөйүн. Дагы бир 3 макалды окуйн, ошондо 10 макалды айткан болот экенмин. 8. Акыл 3 жолу кемейт экен. Биринчиси капа болгон учурда. Экинчиси уйкудан калган учурда. Үчүнчүсү курсак ач учурда. Демек, көрдүңүздөрбү? Капа болгон учурда убада бербей тургула. Капа болгон учурда тез чечим кабыл албагыла. Кээ бир учурда барга, капа болгон учурда көп нерсеге өлүп кет деп таштап ийесиң, эң жаманы үй бүлөңдү бузуп бересиң, талагыңды берип, деп туруп үй бүлөнү талкалап алып атабыз да. Анан кийин өзүңө келип, ошо маалда көңүл настроением жок, айтып алыпмын башка дейсиң да. Ошон үчүн капа болгондо чечим чыгарбагыла эч качан. Уйкудан калганда да акыл кемип калат. Бир ишти уйкусурап отуруп чала-чубат кылып коесуң да. Ал эми кийинкиси курсак ачканда дагы бир нерсеге убада берип, курсак ачканда да бир нерсени аткарбагыла. Мисалы, курсак ачканда акылы жок, да бир акмакка ачууң келип алды, үйгө келесиң, курсагың ач, тамак жок, ачууңду алдырып коесуң ошол кезде да. Көрүн, акылың жок да ал кезде курсак ач учурда. Ошондон мындай бир сабырдуулук керек. Анан аялдарга да күйөөңөр жумуштан келген кезде эң сонун комплимент, эң сонун мамиле, эң сонун бир кийимдерди кийип жасанып, эң сонун бир даамдуу тамактарды күйөөңөргө бергиле. Мына ошондо сырттан курсак ач келген абышка сендеги сулуулук, сендеги мамиле, сендеги романтиканы көрүп, акылы кемибей, тескерисинче ыраазы болуп, рахат алып эс алып калат. Ушундай кылыш керек да. Эмне үчүн бүгүн көп эркектер үйдөгү аялдар менен урушат? Мен аялдарга кеп кеңеш айтайын, анда уккула. Сиз да келин балага угузуңуз ушул жерде. Мен үйлөнө элекмин. Үйлөнө элексиз? Машалла. Канча жаштасыз? 24 жаштамын. 24 жашта. Анда бир жылыңыз бар экен, буюрса. 24-25 жаш үйлөнгөнгө жетип калган жаш. Негизи мен жаштарга 25 жашка чыкмайынча үйлөнбөгүлө дейм негизичи. Анткени Пайгамбар алейхиссалам өзү 25 жашында үйлөнгөн. 25 жашка чейинки балдарыбыз азыр бала бойдон кыйшаңдап гифт тартып ойноп отурат да. Ойноп мындай бир TikTok тартып ойноп аткан балаңды үйлөп койсоңчу, үй бүлөнүн маасине жетпей атат. Ошондон бойдоктор кыйшаңдап TikTok тарткандан көрөчү, үй бүлөгө тиешелүү китептерди окуп, өзүңөр аталыкка даярдангыла, кыздар апа болгонго даярдангыла. Макулбу? Эми мен үйлөнгөндөргө, аялдарга кеңеш берейин. Урматтуу эркектер жана аялдар. Алгач аялдардан баштайын. Мен күйөөм ушундай, момундай кылып атат, момундай кылып атат. Сен башка бирөөгө карап атат, же болсо орой мамиле кылат деген аялдарга айтарым, урматтуу аялдар. Күйөөм менден бөлөгүнө карабасын десең, күйөөң тамсанып карап аткан сулуу аялдан да сулуу бол үйдө.
күйөөм башка бирөөгө карабасын десең, күйөөңө жакшы мамиле кылып аткан аялдан да эң мыкты мамилени үйдө сен кыл да. Мана ошону кылыш керек. Жөп жөнөкөй бир мисал келтирейин. Биз чайханага кирсең, ресторанга кирсең, официантка кыздар, мына бир чайханага кирсең, кире берсен эле ресторандарга кош келдиңиз деп официант кыздар соройт да. Сен да үйүңдүн кире берсине атасы кош келдиң деп тосуп ал, ошондой кыл. Официант кыздар жаныңан келип, жанага алма, семечке, писте, бадамдын баягы бочокторун жыйнап койсоңчу, кемчилик жокпу деп могу жерин тазалап коюн деп алып кетет го. Кемчилик жокпу деп жаныңа келет го. Атаң көрүп тиги мамилени үйдө аялың кылса го. Ушундай отурсаң, атасы кемчилик жокпу десе, анан кайсы эркек ээрип кетпесин сага, туурабы? Биз эмне кылып атабыз? Сырттагы чоочун бир официантка кыз кылган мамилени үйдө өзүң кыла албай атасың да, ай. Ошондон эмне кылгыла, урматтуу аялдар, эриңдин эсин алып аткан сырттагы чоочун аялдын кылган мамилесин өз үйүңдө өзүң эң мыктысын аткарып бер. Эң сонун принцесса кийин, жасан, пудра, помадаларыңды кой, жолдошуң үчүн үйүңдө жасан. А биз ошол аялдар той топур болгондо укмуш жасанып көчөгө чыгып кетебиз да. Көчөгө эмес, үйүңдөгү жолдошуңа жасан да. Эң сонун мамиле, эң сонун тамактарды үйдө кыл. Мана ошондо сонун болот. Көрдүңөрбү? Бул аялдарга кеңешим болсун. Ал эми эркектерге кеңешим. Урматтуу эркектер, сырттагы чоочун аялдарга чоң кыз дейсиң да. Анан үйдөгү аялың эй дейсиң да. Чоң кыз деген чокуң, атаң көрө чокуң. Болбойт да момундай нерсечи. Анан чоң кыз келиң отуруңуз да, бир жентилмендик. Да, жигиттер, биринчи жентилмендик үйдөгү өзүң аялыңа жаса. Биринчи жентилмендикти үйдөгү өзүңдүн энеңе жаса, эжеңе, карындашыңа жаса. Чоочун бирөөлөргө чоң кыз деп өзүңдөн кичүү болсо да билип турсаң да чоң кыз деп сиз дейсиң, ал аялыңа бир жолу сиз деп мамиле кылган эмессиң. Катын деп бакырып жүрөсүң да. Аялыңа да апасы, муну берип коесузбу де. Мә, эрип кетсин аялың. Бир кубандырчы. Ошондон жигиттер биринчи жентилмендикти үйдөгү аялыңарга жасагыла. Эң сонун мамилени үйдөгү өзүңдүн колуктуңа жаса. Өтө маанилүү бул. Анан мисалы үчүн дагы бир нерсе бар. Үйлөнгөндөчү аялым мени бактылуу кылат деп үйлөнгөн жокпуз да, туурабы? Мен аялымды кошо бактылуу кылам деп үйлөнгөнбүз да. Демек бактылуулук аялым мени бактылуу кылат деп отурсаң, бул адашасың да, эркектер. Өзүңдү өзүң бактылуу кыласың. Аялың эмес. Ошол эле учурда аялың деле. Күйөөм мени бактылуу кылат деп тийген эмессиң. Күйөөм менен кошо ушул жерге барсам бактылуу болом деп өзүңгө ишеним менен баргансың. Демек эң биринчи орунда ар бир адам өзүн өзү бактылуу кыла алат. Анын үчүн биринчи орунда өзүңдөн башла, өзгөрүүнү. Мен антим деле мындай кылып, сен өзүңдөгү жакшылыкты уланта бер. Анан кандай адам бактылуу айтайынбы? Огуңуздар. Өз үйүндө бактылуу болгон адам гана бактылуу. Көрдүңүзбү? Өз үйүндө бактылуу болбосо эркек, монундай парктан 1 миллион паркка бар бактылуу боло албайсың. Өз үйүңдө бактылуу болосоң, мейли ишканаңда, мейли тойканаңда, мейли Дубайга бар, Кореяга бар, Америкага бар. Аерден да бакыт таппайсың. Өз үйүндө бактылуу болуш керек. Өз үйүндө бактылуу болбогон адам эч жерде бактылуу болбойт. Мейли ал эркек болсун, мейли ал аял болсун, мейли ал перзент болсун. Эң биринчи орунда аял дагы, эркек дагы, бала чака дагы өз үйүндө бактылуу болуш керек. Мына ошондон үй бүлөлөр бактылуу болсун. Кийинки бир макалымды айтайын, акыркы макалдардын бири. Акын эл байлыгы, алтын жер байлыгы. Мына. Ошондон жердин байлыгы алтын, элдин байлыгы акын. Акын эл байлыгы. Мен айтар элем да, урматтуу көрөрмөн, төкмө акындардычы, мына кыйын, мына кыйын эмес, мына жакшы, мына жаман деп бөлбөгүлө. Мисалы үчүн Элмирбек устаттын кече мен Бишкекке жылдыгына барып келдим да. Элмирбек устаттын ордуна 50 миллион акынды жыйнап келсең да эч ким Элмирбек боло албайт. Аалынын ордуначы башка ааламдагы акындарды жыйнап келе аалы боло албайт. Жеңишбектин ордуна жер бетиндеги акындарды жыйнап келе Жеңишбек боло албайт. Азамат Болгонбаевди эч ким боло албайт. Амантай Кутманалиевди эч ким боло албайт. Рахматулла Козукеев, Абдуали Акимбеков менен аксакалдарды айтам. Мамилбек агайларыбыз, Курсан агайларыбыз болсун. Улуу муун акындардын эми жаштарга келе турган болсоң, ошол эле Баян, Асылбек, Болот, бүтүндөй Кубат, Жылдызбек, моно жерде Эламан, Изат болсун, мол жаш акындар болсун. Ахматбек болсун, ар биринин ордун, Мундузбек болсун, Темирбек, Элмирбек жаш акындар. Мына акындын ордун мына акын баса албайт. Ошон үчүн мына акын кыйын, мына акын төмөн деп бөлүп жерге чаап, муну жакшылап, муну жамандаштын кереги жок. Ар бир акындын өзүнүн орду бар. Бир акындын кылганын башка акын кыла албайт. Ошондон ар бир акындын кадырына баркына жеткиле. Демек бул макалды кайталайм. Акын эл байлыгы, алтын жер байлыгы. Урматтуу элим,
элдин байлыгы болгон акындарды кадырлап баркына жетип калгыла. Биз акындарды сыйлай албай атабыз. Акындарды сыйлап, акындарга урмат сый, акындарга болгон мамилени мындай казактардан үйрөнгүлө дегим келет. Кополдо болсо айтайын. Оройдо болсо айтайын. Анткени казактар бир учурда Ашыралы, Тууганбай, Эстекем, Замирбек акындар 4 эле акын болгон учурдачы, мына ошол 4 акын казакка барып ырдаган кезде казактан акындар жок болчу дейт да. Бу биздин мына акын аталарыбыздын айткан сөздөрүн айтайын. Булар Казакка, Астанага, Кордайга, башка жака барып ырдаган кезде казактан акындар жок калчу дейт да. Кийин эле мына азыр караңыз. Азыр Казакстанда мына ушундай бир акындар жайнап кетти. Алар ар бир ай, ар бир квартал сайын айчыктарды өткөрүп отуруп, акындык деңгээлде абдан көкөлөтүп өстүрүп алды. Ар бир акынына машинасынан бери, үйүнөн бери алып берип, ар бир акынын көкөлөтүп, керек болсо бир байманабы акындарды жыйнап Умрага чейин апарып келди. Умрага чейин апарып келди. Көрдүңүзбү? Сосын азыр казактын акындары Алла Кудай баштаймын, алдыга кадам тастаймын деп Алла менен ырым баштап отурат. Ар бир Алла Кудай деп, бул акындын сөзү элге руханий талим тарбия бере турган азык сөздөр. Бул акындын тилин кесиш деген сөз, бул кыргыз улут рухунун тамырын кесиш деген сөз. Ошондон акындардын тилин кеспеш керек. Учурдан пайдаланып мени кыйнаган нерсени айтайын. Кече айтышка барып келдим. Тоголок Молдонун 160 жылдыгы болгондуктан Тоголок Молдо, демек Молдо. Финалда Баян Акматов Манас айткан жеринде ырдап Манаска кошуп кетти. Анткени Тоголок Молдо Манас Эметей Сетекти абдан жакшы билген. Манастын 40 жоросун тегинен бери, ата тегинен бери жакшы билип айтып бере алган да. Анан Баян Акматов манасчылык жагын ошол полуфиналда Изат Айдаркулова менен айтышып атканда деп Манастын стилинде салып өтүп кетти да. Бул Тоголок Молдонун манасчылык жагын көрсөтүп кетти. А мен финалда Тоголок Молдо демек анын молдочулук жагында көрсөткүм келди. Мен айтышты бузган жерим жок. Тематикадан алыска кеткен жерим жок. Анан молдо болгон деп Куран окуп койдум. Молдолугун да көрсөтөйүн. Эми кечегинде акындарды изилдеген филологдордун бирөөсү ошол бир семинарда отуруп алып мага абдан катуу сөз айтты. Жүрөгүм аябай капа болду, чындап айтайын. Эмне деди? Мен калыстар тобунда болгонумда сен Куран окудуң, аябай жаккан жоксуң мага. Мен сага балды төмөн коймокмун, финалга өткөрбөй койт элем деп атат да. Мен аябай жан дүйнөм талкаланды. Анан айттым да, биракта ич-ичимен айттым, өзүн айткан жокмун. А кишиден кийин мага кезек келгенде менин сөзүм жок, сиздерге ийгилик, мейли рахмат, аман туруңуздар деп эле жана конференциядан чыгып кеттим. Айтышкан жокмун. Анткени кеңге кең дүйнө, тарга тар дүйнө. Бирок ушул жерден айтарым бир нерсе. Өлүп кеткен акындарды изилдеп отуруп, тирүү акындарды өлтүрүп аткан илимпоздордун кимге кереги бар? Ошондон мындай бир эски акындардын Абдырайым Молдо, Тоголок Молдо, Молдо Нияз, эски акындардын бардыгы молдолук кылышкан. Билишкен алардын бардыгы. Ошол замандын эшен калпа алым устаздары менен жакын болгон, дин исламды абдан жакшы билген эски акындар. Азыр эле эмне динден сүйлөп койсоң эле машалла дедиң, иншалла дедиң деп эле эмне молдолуң кылбар жок эле акындыкка келбе, айтышка келбе деп эле баябай тилимди кысып, колу бутумду кишендегендер абдан көбөйүп баратат. Бара-барачы бир конференцияга катышып төгүп бер десечи, кечиресиздер, мен ырдап атканда иншалла деп берем, машалла деп берем, Аллах тилегибизди ишке ашырсын деп диний сөздөрдү айтып берем, каршы болбосоңор ырдайын, болбосо дей турган бир заман келет окшойт деп коркуп кеттим да, чындап айтайын. Ошондой бир заман келет окшойт деп коркуп кеттим. Ошондон филологдор, илимпоздор өтүп кеткен акындарды изилдеп, тирүү акындардын жан дүйнөсүн жарадар кылыштын кереги жок. Акыркы бир макалга келдим азыр. 10-чу макал. 10-чу макал. Алган эри жарашса, кара катын ак болот, баккан ээси жарашса, күйпүл күчүк сак болот. Сонун экенби? Биз эмне вазир жакшы, хан жакшы, аял жакшы, эр жакшы деп эле аялдарды эле күнөөлөй жүрөбүз да бир үй бүлөгөчү. Унутпагыла, бактылуу үй бүлө эң биринчи орунда билимдүү атага муктаж. Ата билимдүү болмоюнча, ата акылман болмоюнча, ал үй бүлө өзүнөн өзү бактылуу болуп кетпейт. Аялды күнөөлөгөн токтоткула. Вазир жакшы, хан жакшы, аял жакшы, эр жакшы. Аялы начар экен дабайкы, ошон үчүн ажырашты. Балекетти жепсиңер, эркек начар ошон үчүн. Аялдарды күнөөлөй бербегиле.
эркек начар, эркек атала эси жок болуп атат. Эркек тиймен ажик, ыйлак, былтык болуп атат, ошон үчүн болуп атат. Ошондон эмне кылыш керек? Муну макалдан эркектер сабак алгыла. Алган эри жараса, кара катын ак болот. Эркекке байланыштуу ал. Кара катынды да ак кылат деген сөз бу. Эркекке байланыштуу. Берки макалды унуткула болду. Вазир жакшы, хан жакшы, аял жакшы. Унуткула болду бул макалды. Эркектер муну макалды жаттап алгыла. Алган эри жараса, кара катын ак болот, баккан ээси жараса, күйпүл күчүк сак болот. Демек бактылуу үй бүлө биринчи билимдүү атага муктаж. Аялды күнөөлөгөн токтоткула эми. Анткеничи аялды багыш, аялды жедириш, аялды ичириш, аялды ооруп калса ден соолугун каратыш, аялды кийинтириш, мунун баардыгы эркектин вазифасы. Аялдын вазифасы эмес. Эркектин вазифасы. Эркектер аялыңды бага алсаң, жедире алсаң, оорукса ден соолугун каратасаң, ушулардын баарына чыдасаң үйлөн, болбосо бар эрге тийип кетсең дагы. Кополдосо айтайын ушуну. Ошондон урматтуу эркектер, биз эмне кылабыз? Аялды алып, сен жедирип атамбы, ичирип атамбы деп тигиге милдет кылып сүйлөп отурабыз. Болбойт мына бул нерсе. Эң жаманы аялын алып алып, кредит алып алып, кредитин аялын иштетип, аялына төлөтүп отурган моомда бир эркектер бар, эси жоктор бар. Ошондон болбойт. Келинди кулдай иштетип, керек болсо энесинин кредитинен бери төлөтүп аткан келинин иштетип аткан толтура үй бүлөлөрдү билем мен. Ошондон урматтуу эркектер, аялыңар Аллахтын аманаты. Пайгамбар Алейхиссалам ушундай хадисте айтат. Аллахтын аманаты. Эгерде ар бир эркек ушул хадистин маанисине жеткенде, бир да аялы ыйлабайт эле, бир да балдар жетим калып сыздабайт эле. Ошондон эркектер аялыңарга менин аманатым деп мамиле кылгыла. Ал эми аялдар күйөөңөргө менин бейишим деп мамиле кылгыла. Пайгамбар Алейхиссалам бир хадисинде айтат, эч кайсы аял күйөөсү разы болмойнча бейишке кире албайт дейт. Демек, аялдар күйөөңөргө менин бейишим деп мамиле кылгыла, эркектер аялыңарга менин аманатым деп мамиле кылгыла. Мына ушундай. Чоң рахмат сизге, Алла разы болсун. Бүгүн жакшы сөздөрдү сүйлөштүк, жакшы ойлорду айттыңыз. Мунун баарын көргөн, уккан биздин ар бир көрүүчүбүз жыйынтык чыгарат деген ишеничтебиз. Биздин максатыбыз, берейин деген оюбуз ушул болчу. Кудай буйрса максатыбызга жетебиз деген ишеничтебиз. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Алтындай болгон убактыңызды бөлүп, келип бизге интервью бердиңиз. Кайрылуу жасап койсоңуз болот кыскача. Урматтуу көрүүчүлөр, жашоо бир жолу келип, бир жолу кетебиз. Колуңузда колдонуп аткан салфеткада бир жолу колдоносуң, кайра-кайра колдонбойсуң, ыргытасың да. Жашоонун өзү деле бир жолу келет. Бир жолу келип кетчү өмүрдү кейип, бирөөлөргө өчөшүп, таарынып, кайгырып эле жашай бербегиле. Жашоого жаңыча көз караш, жаңыча пикир менен алдыга умтулуп, Алладан үмүт үзбөй жашагыла. Анан убактыңыздарды алган болсо кечирим сурайм. Ал эми биздин маектен пайдабыз тийген болсо, анда сиздерден суранарыбыз, Азиретке мага дуа кылып коюңуздар. Алла Таалага дуа кылып коюңуздар. Акыркы сөзүм, урматтуу жаштар, телефонго кеткен убакытчалык убакытты китепке бөлсөк абдан жакшы болот. Эгерде китептен көбүрөөк убакыт телефонго кетип аткан болсо, анда эч качан өркүндөбө салбайбыз. Китепке көбүрөөк убакыт бөлгүлө. Сага сүйлөштү үйрөткөн энеңе эч качан үнүңдү көтөрбө. Сага басышты үйрөткөн атаңдан эч качан басып кетип калба. Ар бир ишиңди ата-энеңдин ак батасын алуу менен аткаргыла. Ийгилик каалайм. Жакшылыктарда көрүшүп жүрөлү. Ассаламу алейкум. Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, бул видеону көргөндөн кийин сөзсүз түрдө пикириңиздерди калтырыңыздар комментарийге. Анан жаманды жашырып, жакшыны ашыралы. Ошого окшогон жакшы адамдардын сөздөрүн көбүрөөк элге таркатып, көбүрөөк элге жайылталы. Бардыңыздарга ийгилик. Биздин чарылышыбызды көргөнүңүздөргө, өзүңүздөргө ыраазы болуңуздар. Көрүшкөнчө.